Başka nerseni oylonganda biz aytабыз го, зейниңди күчөтөт. Бирөөлөр айтат, шахмат ойносоң, зейниңди күчөтөт. Баланча кылсаң, кроссворд жандырсаң, зейниңди күчөтөт. Зейин күчөтчү нерсе биякта biz аны адашып алганбыз. Эмне үчүн Куранды Кудайым китеп кылып койду кыяматка чейин? Өзү болгону бир эле китеп. Отурса, эртең менен кечке чейин карылар окуп койчу китеп. Бир жолу. Бирок Куран андай жадай турган китеп эмес. Окулган сайын берекеси чыга берчү китеп. Кудайдын сөзү өзү айткан. Китабун мубарак. Үйдө Куран окуйсуз, берекени табасыз. Ойлондуңузбу? Ой жүгүртүүңүзгө береке пайда болот. Көрүп Куранды карап окусаңыз, көзүңүзгө береке пайда болот. Эгер анық ишенип, Кудайдан жалбарып, жалынып сурасаңыз, чындап көзүңүздүн берекесин көрөсүз Куран окуганда. Куранды ичиндеги үйрөткөн бизге адеп ахлакка амал кылсаңыз, бул сизге береке болот. Балаңызда береке жокпу? Куранды үйрөтүп коюңуз. Балаңыздын берекеси Куранда болот. Куран тарбиялайт балаңызды. Куран балаңыздын акыл-эсин өстүрөт. Куран балаңызды туура тарбияга чакырат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кайсыл үйдө Куран окулуп турса, Куран окулуп турган үйдө Расул айтат: таскунухул малаика дейт. Куран окулуп турган үйдө периштелер тура турган үй болот экен. Периштелер жүрө турган үй болот экен. Кайсыл үйдө Куран окулса, бул ойлоно турган нерсе. Чындап эле кайсы бир биз мусулманбыз дейбиз, бирок үйдө Куран китеби ачылып Куран окулабы? Ошончалык жалкоолукка барганбыз. Азыр ошо өзүбүз кичине бир нече убакыт, бир айда Куранды окуп, үйрөнүп толугу менен жаңылбай окуганды үйрөнсө болот, бир айда. Анан эринип азыр кассеталарды алып, дисктерди алып Куранды коюп кое турган болуп калдык. Окусаң тилиңе береке го. Кара окусаң көзүңө береке го. Кармасаң колуңа береке. Куран үйүңдө турса береке. Ичиндеги амал кылсаңыз кыяматта таразага береке. Анан Куран окулган үйдө шундай таскунухул малаика. Периштелер турат экен. Жашайт, жүрөт. Тахжуру шаятин. Шайтан качып таштап кетет ал үйдү. Кайсы үйдө Куран окулса. Уяттасиу би ахлихи. Үй бүлөсүнө ал үй кенен болуп берекеси пайда болот. Мына ушундай кенен эле үйдө кээде адамдар отургусу келбей, өзүнүн кенен үйү тар көрүнүп калат. Куран жок да. Куран окулбайт. Шайтан толуп кеткен. Кысылып сыгыла берет адам ичинде отурса. Жакшынакай кенен үйү караңгы көрүнө берет. Үйүңүздүн кенен кең болушун каалайсызбы? Куран окулсун. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Уяттасиу би ахлихи" дейт. Куран окулган үйдө ошол жашаган адамдарга кенендик болот. Ал үйдө ушунчалык периште кулак салып көбөйөт, бирок кенен болот. Курандын берекеси. "Уяксуру хайруху". Анал үйдө жакшылыгы көбөйөт дейт. Куран окулган үйдө. Бул Куранды окуу береке ачкычтарынын бири.